Туугандар, ассаламу алейкум. Мынакей, бүгүн биз метро Кантемировскийдебиз. Биздин кыргыз жигиттер Москвада момундай экскаватор тракторлор менен деги эле кандай иштеш керек, канча акча табат, праваны каяктан алат, ошол жөнүндө толук маалымат берип, сонун ролик кылмакчыбыз. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуп туруңуздар. Хижама Продон сонун жаңылык. Эми бул жерге балдарыңыздарды алып келип, сүннөткө отургузуп кетсеңиздер дагы болот. 20 жылдык опыту менен хирург өзүнүн ишин мыкты билип, балдарыңыздарды сүннөткө отургузуп берет экен. Шахрух Тасыр, айта кетсеңиз, канчага канча убакта дарылайт элеңиз, ошолорду бир айта кетсеңиз. Гайморитларni 3 kunda lechina qilamiz. Birinchi, ikkinchi kun fizioterapiya bo'ladi. Xitoydan kelgan apparatlar bor, o'shalar bilan o'tib kanallarni bardig'ini ochib olamiz. 3-kun parashokni tiqamiz. Parashok sposobi bilan lechina qilamiz. 3-kun 10 soat, 12 soat yotish kerak bo'ladi shu yerda. Protseduralarga garantiya beramiz. Qaytadan bo'lib qoladigan bo'lsa, obratdan jasad beramiz. Protsedura besplatno. Xuddi shunday 3 kunda lechina qilamiz. Ушул жерге келе бересиздер. Кимде ким мондай гайморит менен сыздап аткан болсо. Бул жерде фитобочка, массаж, хижамадагылар хижаманын банкасын өздөрү беришет туугандар. Белгилейге түшүнөсө, хижама орозону бузбайт. Хижама, массаж жана башка нерселерди аялдарга да кызмат көрсөтөт экен. Атайын эже келип, ошол жерге аял кишилерге дагы хижама, башка нерселердин бүт баарын кылып берет экен. Мынакей туугандар, бүгүн Арзыбек уулу Бектур деген инибизге келдик. 2000-жылкы экен инибиз. Иним, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Денсаулыктар жакшыбы? Жакшы. Москвада момундай сонун техникалар менен иш кылып, деги эле элге жанагынтип үйрөтүп, ишке да алабыз, бүт баарын көрсөтөбүз дегениңен бүгүн атайын сенден бир интервью алайлы деп келип калдык эле. Рахмат. Суроолорду биринчетин берели. Элдин оозунда эң эле кызык болуп аткан, мисалы үчүн канча акча табат, кантип иштейт, кандай права керек, кайсыл жерде окуйт деген суроолорду даярдап келдим. Биринчетин суроолорду узата берейин. Азыр озачада олоюн деп калды, ошого чейин жетишип, андан кийин чогуу бир жерге барып узачып келелим да. Так. Иним, эми бизге биринчи очередь акчасы кызык да. Бул тракторлор менен деги эле часовой иштейсиңерби же мындай смен менен иштейсиңерби? Бул деги эле бул тракторлор менен иштеп канча акча тапса болот? Ошону айта кетсең биринчи очередь. Биз биринчиден часовой иштейбиз. Ар кайсы фирмада ар кандай условиясы. Кээ бир фирмаларда оклад төлөп берет. Например, 100 000 либо 150 000 деп. А биз саатына иштейбиз. Күнүнө 10 саат, 11 саат иштейбиз. Саатына 500 төлөп берет биздин фирма. Саатына 500. 10 саат иштесеңер кетет 5000. Ооба. Трактордун расходтору, солярка, малярка бүт таза калганы 500дөнбү? Жок, биз только иштейбиз. Бизге ошо саат канча иштеген саатыбызга төлөп берет бул фирманыкы техникалар. То есть солярканы муну эч нерсесине төлөбөйсүңөр. Таза 500дөн калат. Таза 500дөн калат. 10 саат иштесеңер 5000ден. Ооба, 500дөн. Мынакей урматтуу биздин көрүүчүлөр, тракторго правасы барлар, экскаваторго правасы барлар, мондай фронтальный жанагындай погрузчиктерге правасы барлар. Инибиздин телефон номерин жазып коебуз. Эгерде жумуш керек болсо, ушундай жерлерге орношуш керек болсо, права керек болсо ушул боюнча, кайсыл жерге барып окуш керек болсо, телефон номерин жазып коебуз инибиздин. Бүт ушул боюнча жардам берип, ушундай кызматтарды да көргөзүп атабыз дейт туугандар. Андыктан ошол номерлерге кайрылсаңыздар. Кандай категориялар керек эми бул жерде? Бул техникаларды айдаш үчүн бул маркасы XMG 210. Бул өтө күчтүү техника, экскаватор. Буга С, Е категориялар кетет. Бул петшок. Бул техникага Д кетет, Д, С, Е категория полный. Ошолорду алып особый отметкалар менен ушул техникаларда иштесе болот. Кыскасы, ар бир трактордун өзүнүн категориясы, өзүнүн водительский правасы бар экен, мен түшүнүгүм боюнча. Отдельно буларга коручка берилет. Отдельно коручка болот. Ошол коручкаларды алганы, мисалы, окуганы, кайсы жерге барып окуш керек, кантип алыш керек, ошол жөнүндө бүт маалымат берип жардам бересиңер. Ооба, биз ошол жагынан жардам беребиз. Если Кыргызстанда минип бул жака келип тааныш таппай жүрсө, мен ушундай иште иштегенмин, колумдан келет, бирөө кишине жардам берип койсо, үйрөнүп кетет элем деген адамдар болсо, правасы жок. Биз өзүбүз үйрөтөбүз ушул техникаларды мингизип, өзүбүздүн ошондой курстарыбыз бар. Үйрөтүп, ошо права жагынан өзүбүздүн ошо тааныштарга жөнөтөбүз. Ошо тааныштар аркылуу как положено окуп,
жакшы праваны алат, таза. Эми правасы барлар келсе бу жерде канча стажировка кылат? Правасы барлар келсе, стажировка 1-2-3 күндө кылат. 2-3 күндө кылып эле анан ишке чыгып кетет, жакшы болсо. Молодцы. Өтө жакшы иш көргөзүп атыпсыңар туугандар. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыңар туугандар. Азыр эми өзүң боюнча айта кетсең, бул экскаваторго кандай келип калдың? Же бул жерден окугансыңбы же? Экскаватор тармагында почти 7-8 жылдан бери аракет кылып, иштеп, өзүм Кыргызстанда окуп келгенмин. Ушул малга чейин мен деле Кыргызстанда жүргөндө ойлойт элем, ошо Кыргызстандын правасын алып, бул жакка келип иштесе болот деп. Көрсө андай болбойт экен. Бул жакка келип, окуп, башынан экзамен тапшырып, российский право алып, кийин именно техникага. Именно техникага, спецтехникага курска берилет бул жактан. Россиянын базасында болот. Ошондой документтер менен иштеш керек экен бул спецтехникаларда. Түшүнүктүү. Азыр силерде канча техника бар эми бул жерде? Бизде бир 7-8 техника бар. Экскаватор, андан башка техникалар да петшок, КАМАЗ, бизде бүт техникалар бар. Азыр метро Кантемирскийдебиз. Могул жерде болуп аткан мост курулуп атат. Могул жакты бүт стройка кылып, казуу иштери, ошого окшогон иштерди могул орустардын фирмасы, бирок бүт кыргыздар иштейт экен, основном. Орустардын фирмасы бүт кыргыздар иштейт. Мынакей туугандар, орустардын фирмасы основном бүт кыргыздар ушул жерде экскаватор, техника, бүт баардык нерселерин айдап ушул жерде жумуш кылып атат экен. Эми могул техникаларга келсек, кандай коопчулук жактары бар эми? Жанагындай өзүң көрдүңдай штрафы, башка нерселери, ошого окшогон нерселери барбы эми? Туугандар, видеодон 30 секунд алыстабай туруңуздар. Эгерде арендага арзан машина издеп жүрсөңүздөр, Могул паркка келе бересиздер. Китайский комфорт плюстар болгону 2800 рубльдан болуп атат экен туугандар. Андан башка да бул жакта K5, Sonata, Camry'лер бар экен. K5'тар, Sonata'лар 3000ден, Camry'лер болсо 3300 рубльдан экен туугандар. Паркта 5000 депозити бар. Ошол көрсөтүлгөн телефон номерлерге чалып, ушул адреске келе бересиздер туугандар. Ийгилик барыңыздарга. Ошондой нерселер болуп турат. Бул, например, грязный дөңгөлөктөр менен асфальтка чыкпайт. Рабочий зонадан сыртка чыкпаш керек. Обязательно жууп, баллондордун ылайларын түшүрүп, кийин чыкса болот бул жака. Штрафтары кандай болот? Штрафтары фирмага 100 миңден ашык штраф салат. Адамдын өзүнө 15 миң штраф салат. Если грязный дөңгөлөктөр менен чыкса бул жака. Ошондой эле бул техникада иштеш үчүн обязательно право алыш керек. Азыр биздикилер көп эле үйрөнүп калган, кыргыз правода бул жакта таксилер иштеп атат го. Эмнеге биз кыргыз правода, кыргыз корочка менен иштей албайбыз Россияда дегендерге ошо маалымат. Именно Кыргызстандын корочкасы өтпөйт экен Россияга. Мен да канча аракет кылып көрдүм. Базасы жок экен, не существует дейт биздин корочкаларда. Ошон үчүн бул жакта окуп, старайтесь бияктан право алып, бул жактан алган. Бул жактан экзамен тапшырып, бул жактан алыш керек. Түшүнүктүү. Бул жерден эми окууну окуп келгенден кийин канча күндө мындай ишке мындай жөндөмдүүлүгү болуп атат дегеним, бир 2-3 күндө үйрөнүп окуудан кийин иштеп кетсе болобу? Бир жумада үйрөнүп кетсе болот. Бир жумада иштеп кетсе. Ушул малга чейин балдарга үйрөтүп келатканбыз, уже билебиз. Бир жумада, если кызыккан адамдар болсо, бир жумада үйрөнүп, уже биз жөнөткөн жумуштарга кирип, уже иштеп кетишип атат. Окууну канча окуп атат эми? Канча экен? Бизде основном 3 ай окуйтпу? Ошо где-то 1-2 айдай окуйт да бизде. 1-2 айдай өтүп, ага чейин биз да даярдап жөнөтөбүз бул жактан. Практика кылдырып, үйрөтүп, экскаваторго кандай чыгыш керек, кантип түшүш керек, ошо иштешти, жойстикти кармашты, бүт баарына жардам беребиз. Келип, если суранып кызыккан болсо, жардам беребиз, колдон келишибиз. Түшүнүктүү. Бул техникалар фирманыкы дедиңер, э? Фирманыкы бул техникалар. Өзүңөр арендага алып иштесеңер да болобу? Жок, фирма экскаваторларды арендага алып иштесе болбойт. Потому что жоопкерчилиги өтө күчтүү болот. Эгерде өзүңөр сатып алсаңарчы? Өзү сатып алсак, бир фирма ачыш керек болобу, атайын ушундай строить? Жок. Например, экскаваторду сатып алсак, просто объект табыш керек экскаваторду. Бул сатып алгандан кийин анын аренда платасы бар, лизинги бар. Булардын аренда платасы, лизинги бир 500-600 миң болот айына. Саатына экскаватор где-то 3 миң, 4 миңден иштейт.
экскаватор Эгерде өзү сатып алсаң, ооба. Саатына 3000-4000ден. 3000-4000ден иштейт. Бир күндө бир эми средний эсептен 30-40 миң тапса болот экен да. Өзүңө сатып алып туруп, эгерде мындай постоянно бир жерде жумуш болуп, Ошондой болот. 30-40 миң таза тапса болот. 30-40 миң таза тапса болот. Еще соляркасы, майы, бүт чыгымдары да өтө көп. Түшүнүктүү. Эми средний стоимость канча бул экскаваторлордун эми в данный моментте? Бул экскаватордун стоимосу 18 миллион. Жаңысы? Ооба. Жок, биздики жаңы. Чыкканына где-то 3 айда болуп калды. 3 айдан бери салондон чыккандан бери өзүбүз иштеп атабыз. Бул экскаватордун стоимосу 22 миллион. Артыңызда турган. Бул 210, бул 180. Бул мындан да размери, ооба. Мындан да мощный ушул. Бул петшок болот. Бул алдында ушундай кошасы, артында атайын ошондой казый турган стреласы болот. Эми жанагынтип техникага кызыгып аткандар да болушу мүмкүн да. Основном кандай модельдери мондай элдерге сунуш берет эле? Кандайларын алсын деп? Модельдери XMG жакшы, еще Cat жакшы, Dosan, Hitachi жакшы экскаваторлордун түрлөрү. Малатсы. Өтө сонун мүмкүнчүлүк ачылыптыр туугандар. Деги эле мынтип жумуш издеп, деги эле вакансия жагы Москвада өтө катуу каралып атат данный моментте. Мынакей Бектурга чалып, связга чыксаңыздар, кантип права алыш керек дагы айта кетейин. Кайсы жерде окуш керек, кантип жумушка орношуш керек, кайсы жерде стажировка, ошол боюнча бүт мүмкүнчүлүктөрдү түзүп, сону ушундай услуга жаратып коюптур туугандар. Чалып, жазып, Бектур менен байланыша берсеңер. Бектурдун эбиздин срочно иши чыгып калыптыр туугандар. Бул жакта бир жерде барып срочно казыш керек экен. Азыр Бектур кетти. Бул жакта самаган могул экскаватор менен кандай кылыш керек, кайсысы менен кандай башкарылат, мага да өтө кызык болуп атат. Азыр бул жактан чыгып, кичине көргөзүп берсе туугандар. Аябай суукта болуп кетти эшик. Стройкада иштейт десе эле туугандар, эми жанагы чылан ар жак бер жакта иштейт десе эле башкача элестетет экенбиз да, биз үйдө отуруп алып, же болбосо Кыргызстандачы. Карасаңар ичинде кадимкидей бул жерде бутту чечип алып, бутту бул жака коюп коюп, таза аппак носки менен отуруп алып, самаган мондай сонун экскаватор башкарат экен туугандар. Самаган бир сыра көргөзө кетсең, бул отуруп алып жостук менен ичинде жанагы игра ойногондой эле башкарат экенсиң да муну. Ооба. Техника өтө чоң көрүнгөнү менен, бирок ичине кирип буну башкарыш оңой эле. Управление оңой. Управление оңой. Буну основной эки жостук менен башкарасың. Кадимкидей эле руль, скотч болот. Основной жостук иштейт. Лопатасы бар бул жакта. Лопатасын көтөрүп жүрөсүң. Так, могул скороч экен, Бул скороч. Алда алса алда жүрөт, артта алса артта жүрөт. Жеңил машинадан эле оңой десе жаңылышпайм. Просто буну мингенге бир аз опыт керек. Расчет алыш керек. Мындай түз, жакшы жаман жерлерде иштешин опыт алыш керек. Мол менен копшасын, тияк-бияктарын айландырганы ушул эки эле жостук менен эле башкарып болот экенсиң да? Болду, башка эч нерсе жок. Ооба. Эки жостук менен башкарабыз. Мынакей туугандар, карагылачы техниканын канчалык деңгээлде өнүккөнүн. Бул жакта даже кичинекей планшети да бар экен, компьютер. Бул жакта масло анымындарын бүт көргөзүп турат окшойт, Бүт нерсесин көрсөтөт. Суусун, маслосын, Мисалы, бир жерде не то нерсеси иштеп аткан болсо, сразу ошибка жанат, бизге белги берет бул жака. Биз сразу механикага айтабыз, механик сервиске айтат, сервис келип өздөрү оңдоп берет. Биз эч кандай тиешеңиз жок. Май кылып, күлүч чыгармабайбыз. Биз ошол только минип беребиз. Башка эч нерсе биздин колубуздан келбейт. Жана бизди элестетсең эми Кыргызстанда экскаватор айдап кеткен нерсе элестетет, колу май болуп эле трактор айдап жүрөт деп. Андай эмес. Андай эмес бизде. Биздин фирмада мисалы 2024-2023 техникалар иштейт. Только жаңы. Бүт бар жаңы. Бул келген, бул күздө келген. Күздө келген, жаңыдан бери мен өзүм менен. Анын досум иштеп кетти, ал досумдуку кече жакында келди. Бир ай болуп калды окшойт. Вообще свежий экен да? Свежий. Так, бул жерге бүт мондай инструкцияларын жазып коет окшойт, Нерсе кандай иштейт? Могул джойстик не кызмат кылат, руль, тормозной, бүт бардык инструкциялары бар экен. Инструкциялары бар, ооба. Обязательно ишке чыкканда монда желтый жилеттерди кийип алып, как положено. Ошолор менен булардын бүт барындагы прорабтар берет, обязательно каска, жилет, форма дегендей.
бүт бардыгын берет. Биз только мындайча айтканда летчикпиз да бул. Только минип эле беребиз болду. Башка эч нерсе кылбайбыз. Молодцы, жакшы экен да. Жакшы. Мына туугандар, көрдүңүздөр да. Экскаватор, трактор десе, май болуп жүрөт, андай мындай десеңер, анча-мынча иномаркадан дагы булар таза отурат экен туугандар. Таза отурат экен. Майбакта да бир бутун чечип монтип отурбайт да, белый носки менен ачылган айткандачы. Так, жакшы экен. Ушулардын бүт бардыгын ошол жанагы группада бир ссылка бар деди. Ошол жака кошулса, балдарды окутуп, үйрөтүп, права алып, иш менен камсыздап, кыскасы ушуларына бүт өзүңөр жооп берет экенсиңер. Жооп беребиз. Молодцы. Мынакей туугандар, көрдүңүздөр да, карагылачы, Москвада ушундай сонун мүмкүнчүлүк жаратып коюптур биздин. Жаш эле бүт бардыгы 2000-жылкы, мен тааныган балдар бүт 2000-жылкы жаш эле балдар экен. Андыктан коркпой, нетпей эле ушуга окшогон техникаларга желанияңар болсо иштей турган. Балдарга чалсаңыздар, бүт бардыгын үйрөтүп, айтып деп көргөзөт туугандар. Ушу менен бүгүнкү интервьюбузду аяктайлы туугандар. Эшик аябай суук болуп калды. Эгерде дагы мындай суроолор болсо, дегеле ушуга тиешелүү. Эгерде элге жакса ушундай видеолор, комментарийге калтыра кеткиле. Күн жылып болсо дагы бир кеңири жерге алып барып алып, мондай техникалар, мындан да башка техникаларды көргөзүп, жакшы роликтерди тартып бергени аракет кылмакчыбыз. Андыктан эмки видеого чейин сак саламат болуңуздар.